эле турган жерлер толуп турат. Анан мен Бос Салкындан алган гонорарым 25.000 сом. Асема ушул бойдон ушу масычан эле Асема болуп таанылып келдим да. Акча үчүн барна деп. Кымбат нерсени каалайм, баалуу нерсени каалайм. Кана биле бер качы деп дагы эле сурашты мен. Чоң аял болсом да. Сиз эмне каршысызбы? Бут тосуулар болот, азыркыга чейин болот. Чармачылыкта бири-бирин жамандап жүрүп экен да. Бирөөгө жагыныш үчүн жаралган эмесмин. Намаз окуй турган күн келеттир деп ойлойм. Бир нерсе жасагандан көңүлүм калды, өрттөнүп кетти. Аракеттин көлөкөсүндө сөзсүз түрдө ийгилик болот демекчи. Бүгүн биз ийгиликтүү адам менен маек курууну чечтик. Бул жолку Жылдыз Тайм рубрикабыздын коногу баардыгыбызга белгилүү актриса, ырчы, сүйүктүү жар, сүйүктүү эне, мээримдүү эне. Бүгүн бизде конокто Асема эжекебиз. Саламатсызбы эжеке? Кош келипсиз, кандайсыз? Жакшы. Көргөнүңүздө кубанычтабыз. Жалпы Сулуу ТВ каналы менен амандашабыз. Рахмат, бирге болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли? Жакшы жүрөсүздөрбү? Мен да жакшы деп коебуз. Асема эже, келиңиз анда бүгүн алгачкы жаңылыктарыңыз тууралуу кеп кылалы. Акыркы жаңылыктар. Акыркы жаңылыктар ошол мен ойлоп атам. Негизи ушул кезге чейин жашап келип, пландаштырбай эле койгон жакшы экен деп. Анткени кандай нерселерди аракет кылып жасабасак дагы алдыда Кудайдын буйругу экен. Кудай өзү мындай күтүлбөгөн нерселерди алып келип коет экен да. Анан ошон үчүн алдыда чыгармачылыкта эле жүрөбүз, буюрса элдерди кубантып, элдерди шаңга бөлөп, анан жакын арада мына деп турабыз, сериал тарталы деп. Кыскасы иш жүзүндө иштеп атабыз. Жакшы. Сачын айтып калдыңыз, пландаган планыңыз ишке ашпаган учурлар көбүрөөк болсо керек. Ооба, албетте. Ишке ашпай калган эмес, ишке ашат, бирок ал убакытта эмес, анткени ал убакытта туруп эле башка нерсе болуп калышы мүмкүн да. Мисалга алсак да, ортодо мен эч эле ойлогон эмесмин, концерт берем депчи. Анан ортодо эле мындай болуп кетти да, бат элечи 2 жуманын ичинде эле концерт берилет дегендей эле болуп анан берилип калды. Мисалы, ал нерсе жок болчу дегендей. Анан дагы мисалдар көп да. Анан көрсө баягы ушул кезге чейин Асема болуп таанылып келдим да. Анан менин атым кайра мага иштеп аткан үчүн ушундай болуп атабы деп да ойлоп кетем да. Атыңыз өзүңүзгө иштеп баштап тура атка иштеп аткан учурга бир багытыбызды ошол жака бурсак, эмне кылдыңыз ошо өзүңүздүн атыңыз кийин өзүмө иштесин деп? Эмнелерге бардыңыз? Мен ушул бул ой мени эч качан мындай коштоп жүргөн жок да. Мен атыма иштешим керек деген эч качан болгон эмес. Бул нерсени мен жакында эле ошо биздин улуу урматтуу бир атагы бар агайдан эле уктум. Асема, мына сен ушул кезге чейин атыңды жазап келдиң. Эми атың сага иштейт, каалайсыңбы, каалабайсыңбы деди да. Ойлонуп калдым, чын ушундай болот. Анан кийин бирок мен ушу атым жазышым керек эле деп мен бир ойлонбоп турмун дагы, ат салышпаптырмын дагы. Мындай бир жерге бир чыгармачылыкка шашпаптырмын деле. Мүмкүн менин эң биринчи максатым бул үй бүлө болду. Баягы үй бүлө менен чыгармачылыкты алып кеткен бул өтө чоң жумуш да. Анан биринчи орунда ушу үй бүлө болгондуктан көбүрөөк үй бүлөгө көңүл бөлүп, анан Кудайым буйрса мына деп мындай
бир аз өзүмдү колго алып бошонуп анан чыгармачылыкка киришип атам. Бир мындай нерсе жок да, мындай шашылышып эле бирдеке кыла турган. Мен чыгармачылык жолдомун, демек мен болом, Кудайым буйрса дагы болом деген эле нерсе да. Чыгармачылыкка аралашканыңыз бул баштапкы бөлүгү Бос салкын тасмасы болгон окшойт сизге. Ооба. Ошондо канча жашта элеңиз? Сизди көргөндө эле мисалы үчүн мен Бос салкынды элестетем да. Көрүшүлөрдө эле ушу Бос салкындагы Семаны баягы тоодо бийлеген. Кечээ эле ошо бир магазинде эже менен сүйлөшүп калып, Сема биз деген эл кызыкпыз да дейт. Эмне десе, бул кинода, бул образда ошону түшүнбөй элебиз. Сема ушул бойдон, ушул масычан эле жүргөндөй эле, ушул жолукчан эле жүргөндөй эле сиз, али ошондой эле сезем деп ушинтет да. Анан азыр да маңдайымда турсаң, сени ушундай эле сезип эле, ушундай болуп калат окшойт деп эле, өмүр бою ошондой өтөт деп ойлойт экен да. Анан кайра эле өзүнүн оюн бурмалап, сен деле адамсың да, сен деле мындай жашоону жашайсың да, эмне ушинтип ойлоносуң деп кайра менен сурапчы. Анан ансыңарындай бунун баардыгы жакшы. Жакшы анткени бул кинодон улам Кыргызстанда көп кыздар Асема болуп аталды. Анан бул кинодон улам баягы көп киши азыркыга чейин ошо менин образымды жогото албайт да, жоготпойт. Анткени ар бир чыгармачылыкта жүргөн адам бир нерсе менен чыгат да. Ансыңарындай эми мисалга алсак Титаник деле, мисалы Титаник кандай масштабтуу кино, ошол Титаниктеги образдарды биз кетире албайбыз да. Анткени башка киного канча катышса дагы алар ошол Титаниктеги эле адамдар болуп сезилет. Ошол эле сымалда бул биздин кыргыз киносунун Титаниги. Анан эми бул жакшы. Эң жаманы бул ооздо калбай калганы, жүрөктө калбай калганы ошол да. Мен алиге чейин ошо Асема болуп, дагы эле ошол Бос салкынды сүйлөшүп, дагы эле ушу сурашып, кана бийлеп бер койчу деп дагы эле сурашып, мен чоң аял болсом дагы ушуну сурап бер. Анда канча жашта элеңиз? Анда 18 жашта болчумун. Анда деген пилотный проект тартылган биринчи Бос салкында. Анан кийин Бос салкын кайрадан тартылып, башка актерлор тартылып баштаган да. Ошол. Андагы актерлор менен актрисалар менен мамилеңиз барбы? Мамиледе эмесмин, бирок көрүшүп калган жерде жылуу сезимдер болот, албетте ностальгия болот. Ал күндөр дагы эсисте да ал кетпейт. Ар бир күн өзүнчө бир тарыхта. Ал күндөрдү эстесем, ар бир күн күлүп жайнап өткөргөн күн экен да. Көпчүлүк эле ушинтип мурдагы нерселерди сурасак, анда мен баягы жаш болуп, кино тартылат десе аябай кызыгып эле бекер тартылыптырмын, бүттө ысык суугуна чыдаптырмын деп айтып калышат да. Сиз мындай канча гонорар алдыңыз эле? Сиз дагы бекер катыштыңыз беле? Мен Бос салкынга чейин негизи бийлечимин да. Мен кичинекей кезимден бери эле бийлейм. Кичинекей кезимден бийлеп, ушу сахнада биз филармонияда жашачык да. Ошол эле биздин азыркы илгерки муундагы ырчылардын аркасында потенцовканы эң биринчи биз койгонбуз. Алтмыш Кадыров агайыбыз раматылыктын аркасында бийлеген кичинекей кыздар мына биз деп эле ортосунда турган, ошо жар-жарда ырдаган ортосунда турган кичинекей кыз ошо менмин. Анан кийин ким билиптир, ошо Алтмыш Кадыров агайыбыздын баласы менен кийин мен сахнада жолугуп иштешип калармын, ким ойлоптур да. Ошондой эле мен киного тартылам деп да ойлогон эмесмин. Анткени ошо бий мен жашоомдо үй бүлөдө чоң проблема алып келген. Ата-энем каршы болчу да. Анткени мен чыныгы профессионалдуу түрдө бий менен алектенип атканын көрүп, кой бул чото бийчи болуп кете турган жери бар деп аябай сарсана болушкан. Бирок ошентсе дагы ата-энемдин айткан окуу жайына тапшырдым. Эл аралык мамлекеттик факультетине тапшырдым. ИМОПту аяктадым. Дипломатмын. Англисче тилде дипломду защита кылганбыз. Жакшы окуучуларданбыз деп эле. Анан ошо бул баардык нерсе кокустук да. Болбой эле жаратканым ошо чыгармачылыкка алып келди. Бул жаратканымдын кылганы. Болбой эле ошо киного өткөн чакта дагы мен тартылбайм, баары бир мен тартылбайм. Эч ойломогула деп. Аларга деле айтсам деле болбой, анан баары бир буйрук экен, тартылдым. Анан ата-энемен сурашып тартылдым.
бирок эч качан ойлогон эмесмин мен ушинтип киного тартылып актриса болот экен эч качан ойлогон эмесмин. Мен ошо билем, жаштайман чыгармачылыкта жүрөм, жаштайман бийлейм, кудуумун, анан билем андай экенин, бирок ошо Кудайым баары бир кино тарабына жолумду ачып коюптур. Биздин факультет ИМОП абдан кымбат, эң кымбат окуу жай болчу да. 35 000 сом беле. Анан мен Бос Салкындан алган гонорарым 25 000 сом болчу. Ал кезде бул өтө чоң акча болчу. Ооба. Өтө чоң акча болчу. Анан баары эле ошо контрагымды төлөгөм. Контрагымды төлөп, апамдын, ата-энемдин ошо баягы бир аз жеңилдетип, мага салымын, кошкон салымын жеңилдетип, ошентип факультетке төлөгөм. Апам ыраазы болуп, ой, кинодон да акча жетпек. Ага чейин урушчу эле да, ай, чыгармачылыктан акча таппайсың, ай, андай-мындай депчи. Бирок ата-эне деген эч качан жамандык каалабайт. Мен деле азыр балдарымды мисалы чыгармачылыкка таптакыр каршымын. Каршысызбы? Себеби? Себеби мен азыр мен эми кыз башым менен жолдошум турган үчүн жолдошум мени баягы камсыздандырат. Эгер эркек киши болсо чыгармачылыкта кыйын да, анткени үй бүлөнү багыш керек. Анан чын эле биздин чыгармачылыкта акча табыш өтө оор. Мисалы бизге айлык төлөнбөсө, биз ошол бир кандайдыр бир мындай сыйлыктардын аркасынан пенсия алып эле ошондой эле саналбаса, бизге негизи кыйын да. Ошон үчүн Кыргызстан биринчи өнүккөн өлкөлөрдүн арасында болсо эгер, мүмкүн мен каршы болбойт элем. Эгер Кыргызстанда биздин чыгармачылыгыбызды, искусствону баалап түшүнгөн адам болсо, мүмкүн мен каршы болбойт элем. Бирок бизде ал нерсе түшүнүк жок. Бизде көбүрөөк динге ооп баратабыз да. Сиз динге каршысызбы? Динге ооп баратканына? Мен динге каршы эмесмин, бирок адамды кыйнаган адамдарга каршымын. Адамды мажбурлуу түрдө динге кириштирип, башын айланткан адамдарга мен каршымын. Вот ошондой нерселерге чара көрүлсө мен абдан сүйүнөт элем да, себеби информация, туура информация берилбейт. Анан ар бир адам тандоо жолу өзүнүн эрки, өзү билет. Бул мисалы мен бирөөнү алып келип эле чыгармачылыкта болушум керек деген дейле да, мисалы ал жүрөктөн болот. Мен жүрөгүмдө, ыйман жүрөгүмдө, Кудайым дагы жүрөгүмдө. Эң негизгиси жаман нерсе жасабайм, эң негизгиси жамандык кылган эмесмин. Анан мен ойлойм, туура жашаш керек болду. Калганы мен эч кимди эчтеке үндөбөйм, кыйнабайм. Мен өзүм көз карашым бар бул нерсеге. Намаз окубой турган күн келеттир деп ойлойм. Бирок азыр эмес, жана чыгармачылыкка аралаштыра албайм. Демек, чыгармачыл адам болсо деле дин жолуна жүрө берсе болобу? Чыгармачылык менен динди аралаштырганга болбойт деп ойлойм. Бул өзгөчө бир башка дүйнө, башка жашоо. Өзүнүн бир мындай Кудайдын алдындагы аткара турган парыздары бар. Же сен ошол жолду танда, же ошондой дегендей. Бул эми абдан серьезный мамиле жасай турган нерсе да. Мисалы үчүн азыр жоолук салын алып ырдап жүргөндөр бар да, аларга көз карашыңыз кандай? Эми алардын өзүнүн эрки, алардын өзүнүн тандоосу. Мен эч нерсе деп айта албайм. Азыркы заманда мен эң негизгиси эч кимге жамандык каалабайм, жаман да кылбайм. Келип келип мага жакшы кылышат. Ансыгарындай мага да эч ким тийишпесин, мен эч кимге тийишпейм. Ар ким өзүнүн жолу менен болгон жаш. Деки азыр Бос Салкын 2 тасмасы чыкты, бирок аны биз ойлогонбуз да баягы Бос Салкындын уланышы болот го депчи. Сизге мүмкүн ушундай сунуш түштү белеби? Уланып канча жылдан кийинкиси кылып мүмкүн тартабыз деп. Андай сунуштар түшкөн, бирок башкалардан. Анан бул кинону мындай түшүнүш керек да, бул кинону тарткан кишиге таандык да, режиссерго. Бул Бос Салкын кино меники эмес, бул Бос Салкын кино Эрнест Абжапаровдуку. Бул Бос Салкында мен жөн эле актер катары ролду аткарып бердим. Анан ошон үчүн баягы
сенин киноң эле, сенин киноңду көрсөт. Менин кином эмес. Мен ал кинодо жөн эле ошо образды ролду аткарып бердим. Чалдырып. Ушул нерсе сиздин чыгармачылыгыңызга аябай чоң бир өбөлгө түзүп берди окшойт. Андан кийин келе мына ыр жаздырып баштадыңыз, өзүңүздүн кол тамыңызга байланыштуу, мисалы үчүн автордук ырларды баштадыңыз. Кандай башында аралашып баштаганда мүчүлүчүктөр болуп атты? Негизи Боз салкынга тартылгандан баштап мен адамдардын анык жүзүн көрүп баштадым. Шоу чөйрөнүн дүйнөсүн көрүп баштадым. Мен ушул жолду биздин алтын асыл адамдар басып өткөн соң, мен бул жолду ачыктап айткым келбейт. Бирок албетте бут тосуулар болот, азыркыга чейин болот. Көп нерсе барып акчага байланыштуу. Көп нерсе башка нерсеге да байланыштуу. Ошон үчүн баягы эгер мен чыгып атсам, демек мен өзүмдүн ак эмгегиммен чыгып атам. Эгер мен чыкпай калсам, демек ошондой болуп калды деген сөз да. Анан эми баягы жашоо ушундайга үйрөтөт экен да, кагазга уруп сүйлөп, чыгармачылыкта жүргөн соң мындай туура сүйлөш керек, жаман сүйлөбөш керек дегендейчи. Анан бизде адамбыз да, айта турган сөзүм көп, бирок мен ачык айта албайм. Анан Боз салкындан баштап эле ошо мага бут тосуулар болгон. Ошо башталаардан баштап эле бут тосуулар болгон. Бирок мен анда жаш экем, көп нерсени түшүнбөптүрмүн. Азыр ойлонсом, өкүнгөн нерсем бул артка ал жылдарды алып келе албайбыз. Анткени мен көп нерселерди оңдоп кетмекмин. Анткени көп нерсени мен туура эмес кылган учурларым болгон. Ошол кезге алып келсе мүмкүн азыркы мен менен башкача болмокпу дейм да. Эң негизгиси жашоодо таарынбаганга дагы үйрөндүм. Адамдарга таарынбай эле коюш керек экен. Сен жөнүндө сүйлөп атабы, демек сен алдыда экенсиң. Сен жөнүндө сүйлөп атабы, демек сен кызык экенсиң, көрсө. Анан бул нерсеге дагы мен баягы жакшы тараптан мындай кабыл алам да. Анан болгону ошо азыркы учурда мен үй бүлө менен чыгармачылыкты бирге алып кетип атам. Үй бүлө дагы айтып кетем. Мурун жаш кезегимде мындай бир интервью бергем. Эң биринчи орунда бул менин чыгармачылыгым депчи. Балалуу болгондон кийин таптакыр көз карашым башка болот экен да. Азыркы учурда мен эң биринчи алдыда койгон ошо ойлорум, максатым бул менин балдарым, үй бүлөм. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет болот эмеспи? Анан азыр көп сөзүңүздөн байкап калдым. Мисалы үчүн көрө албастык болот экен, бут тосуулар болот экен депчи. Эми анда сиз жаш болсоңуз, эмне кылып бут тосчу эле ушу? Тартылбай кой дешчү эле же? Жок, адамдар бузат экен да. Адамдар бузат экен. Ой, сени мынтип айтып атат, тинтип айтып атат деп. Эми мен жаңы аралашканда ошонун менен колдонгонбу? Айтор мындай таптакыр мен сөзгө ишенип калчу экем да. Көрсө чыгармачылыкта бири-бирин жамандап жүрө беришет экен да. Мына мындай жакшы отурат да, анан кийин мындай эле басып кетип эле кайра ошол отурган, ошол адам менен сүйлөшүп аткан, ошол менен эле чай ичип аткан адамды жамандасачы мен аябай күйүнүп, бышынып, тим эле серьезно кабыл алып, эмне кантет депчи баягы көрсө бул нормалдуу нерсе экен да. Анан азыр эми баягы артист болгонго үйрөндүм. Алардын арасында аларга аралашып мен айла жок артист болгонго үйрөндүм. Амнеки азыр жакында эле өзүңүздүн концертиңизди бердиңиз, жандуу үн болду ал жакта. Анан көпчүлүк эле актриса болуп эле жүрө берсе болмок, ырдабай эле дегендер да болот да. Сиз өзүңүз бийчи болсоңуз, анан ошо бийлеп эле жүрбөйт белеңиз дейм да. Эми кантип айтам эми, негизи акыл үйрөткөн адамдарыбыз көп, өзгөчө кыргыздарда. Деги эле байкап турсаңыз, башка бирөө жөнөкөй эле чыгармачылыкта жүрбөгөн деле адамды деле бири-бирине акыл үйрөтө беришет. 3 баласы туруп деле, мисалы, баласы жок адам келип 3 балалуу акыл үйрөтөт, мисалы да. Бул
биздин жашообузда каныбызда бар экен. Анан мага жаккан нерсени кылам. Мен бирөөгө жагыныш үчүн жаралган эмесмин бул жашоодо. Мени жактырган адамым бар. Мен ал нерселерге токтолуп ойлонбойм. Бир гана деңгээли мындай илими билими бар адам билем алдыга карай умтула бер. Бут тосуулар көп болот. Сен ага чыдашың керек. Эгер бир ушул тарыхта кала турган жолуң боло турган болсо, эгер максатың бийик болсо, анда алдыга карай умтула бер. Только вперед деген адамдар болот да. Анан ошол эле сөздөр менен, ошол эле колдоо менен, жакындарымдын колдоосу менен, чыгармачылыкта адамдардын колдоосу менен алдыга карай умтула беребиз. Себеби сиз мисалы үчүн тойлордон көп көрбөйт экенбиз. Негизи эле тойго көп эле чыгасызбы? Тойго көп чыкпайм, бирок акча берсе чыгам. Акча жакшы төлөп берсе чыгам. Билем, ушул сөздүн аркасында да мен азыр жамандашат. Акча үчүн бар надаяр. Акча үчүн бар надаяр эмесмин, бирок эгер менин эмгегимди баалап, жакшы акча төлөйм десе, мен барып берем. Барып эле жүрөм, ырдап эле жүрөбүз, жар айтып жүрөбүз. Бирок мен жарчы эмесмин десем деле болбой эле ошо. Эми бунун бардыгы жакшы да. Бул баягы сый урмат, ушул эки жашты чыгарып берсе экен, ушул адамдын аркасында жолдуулантышса экен, ушундай үй бүлө болсо экен деген эле жакшы ниет менен чакырат да. Кээ бара берет экен, анан кээ кинолорго деле тартыла берет экен бекер. Мен өзүмдүн эмгегимди бийик баалайм. Демек адам өзүнүн баасын бийик коюш керек. Билбейм, мен бийик коем. Мен ошондойм. Кечирип койгула, мен ошо бийикти каалайм, жакшы нерсени каалайм, кымбат нерсени каалайм, баалуу нерсени каалайм. Ушундай. Демек өзүңүзгө болгон сүйүү ушунчалык күч. Ооба, мен өзүмдү аябай сүйөм, мен өзүмдү сыйлайм, урматтайм, мен өзүмдү аяйм. Анткени мен ошого татыктуу. Азыркы заманда 21-кылымда адам өзүн сүйсө, өзүнүн жетишпей калган жерин же өзүнө жакпай калган жерин алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп аткан учурда пластикалык операцияга барып көрдүңүзбү? Жок, бара элекмин. Буюрса бараттырмын деп ойлойм. Мен барайын дейм, бирок барба дешет. Барайын дейм, барбойтун. Эмнеңизди баягы өзгөртөйүн дедиңиз эле? Айтпайм. Мен баягы таза эле аябай азыр өзгөртсө түмөлү бир жери бир башкача көрүнүп калат го. Андай нерсеге эмесмин, бирок мындай жарашыктуу, мен эми элдин адамы болгондуктан кийин сахнада ошол сакталганга аракет кылам. Аз деле жакшы эле сактансам керек, бирок кийинчерээк дагы мындай жасаш керек деп ойлойм. Мен өзүмдү жасай турган жерлерим бар. Жасай турган жерин десеңиз, көрөрмандар дагы эмнесин жасатат болот экен деп аягыбыз жасай турган жер. Жасатпайсызбы акыры? Мына азыр тиштерим түзөлүп кетти. Андан кийин дагы түзөлө турган жерлер толтура. Жасап тамаша. Эми сурооңузга жооп да, баягы. Бул эми нормалдуу нерсе деп ойлойм, бул дагы адамдын өзүнүн тандоосу. Кааласа жасайт, кааласа жок. Ну и что? Анан бирөө келип алып, мен ойлойм, баягы ушак сүйлөгөн, мындай ушак сүйлөгөн адамдын убактысы көп экен да демекчи. Мен ойлойм, ошо үйдө отуруп алып эле, 4 стенкада отуруп алып эле, өзү нерв болуп алып эле, өзү ошого жете албай эле, өзү кыла албай эле, анан кийин ошол адамдарды ушинтип, биян жасап топтуран, чан жасап топтур, деп эле. Ну и что? Жасаса жасайт. Ну что, ага жагып атат. Ал бактылуу. Ал жашап атат. Буга чейин дагы биз дал ушул жаңы иштеп баштаган учурда сиздин сулук салонунун ачылышына барып, өзүңүздөн маек алып кеткенбиз. Алда кошумча булак болчу да сизге. Анан азыр дагы чыгармачылыктан башка дагы кайсы жумуштар менен алектенип атасыз? Ал жак эмне болду дегендей. Мен эми бир нерсе жазайм деп кепилдик бере албайм. Мен бир нерсе жазагандан көңүлүм калды. Мен мисалы ойлогом, сулук салонду ачып, өзүмө кирешет алып, жакшы болуп кетип атканбыз, жакшы эле
мындай бир сейт кылып ачып, эми баягы ачылыш кылып жакшы эле кетип атканбыз да. Бул нерсе адамга негизи жакшы нерсе бат, жакшы нерсеге бат көнөткенбиз дагы. Анан ушунчалык мындай акча жакшы түшсө, анын аркасынан кубулуп кетер экенбиз да. Дагы дээр экенбиз да. Эми мен өзүм да айтып атам да. Мен ушунчалык бир жагып атты да, дагы ачам, анан дагы ачам. Анан мына өттөнүп кетти. Дагы эле ошол проблема менен жүрөм. Анан мен жөн эле ушу иштеп, анан кыйналып, анан каржы табып, мындай чынакай жолдошум турса, киреше келип атса, мен анан чыгармачылык менен, анан бул жашоого жаралган соң, аял болуп жаралган соң, сулуу, жашнакай болуп жүргөндү эле каалап калдым. Негизи. Анан жогоруда маектин башында айтып калдыңыз, сериал тарткан атабыз деп. Ал эмне сериал боюнча, ошол боюнча айта кетсеңиз. Сериал баягы эле сүйүү, армандуу сүйүү, жетпей калган сүйүү, мындай драма, анча-мынча байык аралашкан ушундай сериал буюрса, албетте баш каарман мен дейли. Анан бул взрослый сериал деле. Плюс 18. Тамаша. Эми взрослый деген кандай? Кадимки деле жашоодогу жашоону чагылдырабыз. Чоңдордун мындай тоок сүйүү эмес, чоңдордун серьезный сүйүү боюнча да. Тоок сүйүү деп калдыңыз. Негизи эле ушул сериал тартып атасыздар. Негизи эле ушу Кыргызстанда кино тармагы канчалык деңгээлде өнүгүп баштады деп ойлойсуз? Көпчүлүк айтат, өнүгүп атат депчи. Биздин кинолор албетте өнүгүп атса, бул чет мамлекетке алып барып, биздин кинолорубузду катыштырып, ошол жактан баягы сыйлык алып келип аткан кинолор менен биз өнүгүп атабыз. Бирок өз ара ичибизде биз өнүкпөй элебиз. Анткени биздин деңгээл эмнегедир өспөй атат, аң сезимибиз өспөй атат. Биз ушул оңой тартылган кинолорго көбүрөөк басым коебуз. Комедия, мындай оңой тартылган кинолор. Арт хаус кинолорду биз түшүнбөйбүз. Биздин деңгээл ага эле жете элек. Эмнеге экенин да билбейбиз. Эгер ал деңгээл жетсе, биз чыгармачылыкты бааламакпыз, бизде искусство өнүкмөк, бизде көп нерсе болмок, бизде ошол эле кол аспапта ойногон адамдарыбыз өсмөк, ошол эле фортепиано, ошол эле скрипка, ошол эле сүрөт, ошонун баары өнүкмөк. Бирок тилекке каршы атын атабай эле коеюн, биздин ушунчалык таланттуу адамдарыбыз үйү жок. Мындайча айтканда эшикте эле калды да. Ошондой адамдарды көп көрөсүң. Анан албетте колуман эчтеке келбейт экен, бирок жүрөгүңдө ыйлап-сыздап кала бересиң. Бул ушул баягы элибиздин өнүгүп өспөгөнү да. Биз канчалык бир нерседен корко берсек, ошол нерсе бизди токтото берет да. Биз эгер өсөбүз десек, бул бир гана маданият аркылуу өсөбүз. Эң сонун. Наки Асем эже сиз менен маектешүү үчүн абдан кызыктуу экен. Ачык. Дагы эле ачылып атамбы? Ачык маекти куруп бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Буюрса, Соло ТВдан сиздеги болуп жаткан жаңылыктын баардыгын элге чагылдырып берүүгө ар дайым даярбыз. Жалпы сүйүктүү көрөрмандарыңызга сизден жакшы сөз болсун. Жалпы элге аманчылык, токчулук, ынсаптан тышкары деги эле жашообузда мындай бир жакшы адам бололу, жакшы нерсени көргөнгө үйрөнөлү. Негизи көрө албастыкты алып койсок, биз дагы жакшы нерселерге жетебиз деген үмүтүм бар. Бизде азыр негатив көп болуп атат. Биз кыргызбыз, биз бирбиз, биз бир элбиз. Ошондуктан бирибизди колдогонду билели.
тынчтык болсун кыргыз элибизде, кандай учурлар болбосун, кандай кыйын күндөр өтпөсүн, кыргыз элим кайда жүрбөсүн, бири бирибизди колдоп, бактап жүрөлү.